Белгилүү болгондой, жугуштуу илдеттин алгачкы толкунунда облусубуздун аймагындагы ачылган бардык обсервация жайларында, ооруканаларда орундар толуп, кошумча медицина пункту катары күндүзгү стационарларды ачуу зарылчылыгы келип чыкты. Буга байланыштуу район борборлорунан тартып алыскы айылдарга чейин мектеп, медресе, ал тургай айрым бала бакчалардын имараттары да күндүзгү стационар катары ишке киргизилди. Мына ушундай эле жагдай Кууганды айыл аймагында да жаралып, жергиликтүү бийлик эл менен кеңешип, айылдагы бала бакча имаратын күндүзгү стационар катары пайдаланууга аргасыз болушкан. Бул көрүнүшкө кайдыгер карабаган аталган айылдын тургуну жеке ишкер Аскарбек Молдобаев эл этелинин саламаттыгы үчүн айылга медицина мекемесин ачуу демилгесин колго алган. Бул идея мындай чыкканда, мына айыл жеринде бир тумоолоп калсаң, тиби болуп калсаң, район центрине бара тура келет. Анан жанагы баян чөрөк тиги болгондо дневный стационар детский алып барышыптыр. Анан айтып, окуй детсадка киргизбегиле, анда болбойт, анан кой деп срочно ушуну 10 мест алуу курууга өзү проекттер этип, жаңы технология менен баарын бүтүрүп, октябрдын башташында бүтүп калат. Кудай буйрса күзгү жанагы эме болууга дайынданып атабыз да. Айыл дайын болот да. Эл этелинин саламаттыгы үчүн салынып жаткан күндүзгү стационар октябрь айларында ишке берилери пландалууда. 10 орунга ылайыкташтырылган бул мекемеге айылдагы ФАПтан айырмаланып, анализ чыгаруудан тартып бир катар бөлүмдөр жайгаштырылат. Аны менен бирге эле бул имараттын жанына дарыкананын салынышы да планга киргизилген. Курулушу жаңы башталган күндүзгү стационардын пайдубалына облус жетекчисинин катышуусунда капсула салынды. Кудайга шүгүр, азыр ар бир райондордо, айылдарда, ФАП, ГИСлардын баарында азыр иштер жүрүп атат. Кудай буйрса, мына сентябрдын аягына чейин толук кандуу бир бир орто деңгээлде эмес, ортодон өйдө деңгээлге Талас областы медицинасы барат да. Экинчи жагынан бизде врачтар жетишпейт. Аз ошолордун үстүнөн иштеп атабыз. Анан бүгүн мынакей Аскар Молдобаев байкебиз бул жерге аябай салымы чоң, Талас областынын ардактуу атуулу бул байкем келип мына өзүнүн айылына ФАП салып берип атат. Бүт условиясы менен 10 койкалык, ичинде бардык шаймандары менен алып берем деп атат да. Мына эмне деш керек мында акеле беришке. Буларга дайыма ыраазычылык, өмүрү узун болсун. Аскар Молдобаев байкебиз бир эле үч эмчек эмес, Талас району, Талас областы, ошондой эле Кыргызстанга кылган курулуш тармагында салым аябай чоң да. Кууганды айыл өкмөтү район борборунан алыс жайгашкандыгына жана айылдагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда бейтаптарды тейлөөдө шарттар толук кандуу болбогондугуна байланыштуу пандемия учурунда айыл эл үчүн медицина мекемесинин зарылчылыгы байкалган. Буга байланыштуу күндүзгү стационарды курууну колго алган Аскарбек Молдобаев жергиликтүү жетекчилер менен кеңешип, бул медицина мекемесин керектүү жабдуулар менен толук камсыздоону убадалаган. Буга чейин айылда ФАП бар, өзү эски имарат көрүп атсыздар, мында колдон келиши ремонт кылганбыз. Бирок муктаждыкты биз пандемия болгон чейин билген эмеспиз да. Анан ошо айылдын чыгаан уулу Молдобаев Аскарбек Молдобаевич ошо өзүнүн кыялы бар эле, ошо айылга бир күндүзгү стационар курсам деп. Анан ошо пандемияда себепкер болду. Анан азыр алгычта сөзүн берип атат, могу бир ай ичинде 1 октябрга чейин бүтүп толугу менен бүткөрүп берем деп атат. Бул жакшы жашан салынып атат, бирок Кудайдан тилегенибиз ушул келечекте стационар катары эмес, курорт катары колдонуп калса экен деген кыялыбыз бар да. Талас облусунун ардактуу атуулу жеке ишкер Аскарбек Молдобаев буга чейин да өзү туулуп өскөн Кууганды айыл аймагына бир катар колдоолорду көрсөтүп келген. Бул иретта кезектеги көмөгүн көрсөтүп, айыл эл үчүн айрыкча азыркы тапта керек болгон бул күндүзгү стационарды куруп жатканына эл этели ыраазы. Медпункттун жанына жакшынакай больница куруп атат. Ушул медпункттун өзүн дагы баштан аяк ушул Молдобаев Аскарбек түптүндөгү жанагы фундаментинен тартып ушулга чейин ичиндеги мебелдерине чейин Аскарбек алып келген. Мына эми дагы ошол эле Аскарбек ушул жерге жакшынакай кылып туруп курулушту куруп, мындай жаман оорулар жолу башкалар чыкпасын. Чыгып калса мына ушул жерде дарылангыла деп атат. Ушул жерден балдар жакшынакай болуп, ден соолугун чыңасын, эл ден соолугун чыңасын деп атат. Аскарбектин ондай бизге берген жакшынакай белектерин, жакшынакай нерселерин, кылган иштерин биз дайым унутпайбыз. Элибиз журтубуз аман болсун. Облусубуздун саламаттык сактоо тармактарына өрөөнүбүздүн чыгаан атуулары тарабынан буга чейин да бир катар колдоолор көрсөтүлүп, медицина мекемелери керектүү каражаттар, дары-дармектер, тез жардам унаалары менен камсыздалган. Нуржанат Жакшылыков, Калмурат Мейманбеков, Талас району.